Пласчорк тууралуу эң биринчи досум айтты. Баягы Асел экөөбүздү жакындаткан досум болчу. Сүйүп дечи. Мен көрсөтөм сүйүүнүн кандай экенин. Анын эмнесине кызыктың? Ильяс! Батирде жашап чарчышкан экен. Кирип бардым. Алек тура калды. Эмне келдиңиз? Атаңдын башына. Столдо турган бычакты алдым да кабыргасына матырып алдым. Асел бакырып жиберди. Ошентип мен таптакыр башка дүйнөгө түшүп болдум. Алик менен мамилемди билгенден кийин Ильяс акылын жоготту. Мени үйдөн чыгарбай камап салды. Кое бербеди. Кайра жашайбыз деди. Биз жаңы жашоо баштайлы дегенибиз менен жүрөктөрүбүз даяр эмес экен. Думугуп бара жаттым. Дем ала албай калдым. Бир күнү алдымдан Алик чыкты. Биз көп айлар көрүшпөгөн элек. Жүрөгүм токтоп кала жаздады. Акыры кайра биз чогуу болгонду чечтик. Азыр ойлосом Аликти мен бул кадамга түрткөн окшойм. Өз акылы менен ал эч бир учурда бул нерсеге бармак эмес. Ильяздан качып кеттим. Машинада отурдум. Так, эмне кылабыз? Эмнени? Кайда барабыз? Машинада жашайбызбы? Сен үйүңө, ата-энеңе. Ата-энем ажырашып кеткен. Алардын өздөрүнүн үй бүлөсү бар. Менин иштери деле жок. А сен кайда жашайсың? Кайда жашасаң, ошол жака алып бар мени. Мен баарына чыдайм. Шаардан алыс жайгашкан жаңы конуштардын биринде бир бөлмөлүү жапыстанга келдик. Үн катпай үйгө кирдим. Үйдүн ичи нымжыттанып турду. Эптеген бир жашоо экен. Бурчка отурдум. İçimden kayra артка кетүүгө эч бир мүмкүнчүлүгүм жок экенин сезип жаттым. Бир чети коркуп турдум. Алик да кабагын ачпады. Биздин жаңы жашообуз ушундай башталды. Мен Ильяздан эч нерсени алгым келбеди. Алик экөөбүздүн ортобузда да ушул үчүн Менин иштебиз ушул да. Бай күйөөңдөн эч нерсе албай. Мен сени тандадым. Жаңы жашоо баштаймын деп келдим сага. Анын байлыгы менен бактылуу болобуз деп ойлосоң, анык келесоо экенсиң. Акылдуу күйөөңдөн менде келесоо эмне келдиң анан? Сүйдүм. Акылсыз, акмак, колунан эч нерсе келбеген сени сүйдүм. Сүйүңдүр айын. Сүйбөй койсоң ушунун баарын азабын тартмак эмеспиз.
Буюрса баары жакшы болот. Сен жолдошуңду издеп атканда мен жумушта болбой атпайбынбы? Кечирип койчу. Эле койчу экен. Баары жакшы болот. Эки күндөн кийин Ильяс бизди таап келди. Кирип келип столдун үстүндөгү бычак менен Аликти сайып салды. Бара турган жерге эми өзүм барам, деди да чыгып кетти. Мен бакырып өкүрүп тез жардам чакырдым. Ички органдары аман калыптыр. Алик ооруканага 1 ай жатып жакшы болуп чыкты. Ильяс кесилип кетти. Бакыт эмне? Мен бакытты көрө албадым. Ильяс менен да, Алик менен бактылуу эмес элем. Биринен мээрим, экинчисинен сүйүү таптым. Биринен колдоо, экинчисинен кумар алдым. Мен эми гана апамды түшүнүп жаттым. Ал дагы тынбай бакыт издеген экен. Эркектерден, жеңил акчадан, эркектердин даражасынан бакыт издептир. Мен дагы ага окшобойм дегеним менен дал ошол жолду басыптырмын. Биз экөөбүз тең эркектерден издеген бакыт көрсө өзүбүздө болот экен. Мен боюмда бар экенин билдим. Бул Ильястын баласы болчу. Аликке ачыгын айттым да, чамаданымды алып чыгып кеттим. Апам, атасы түрмөдө болсо муну кабыл аларын Кудай билет. Алдырып эле сал. Дагы жашсың, эртең эле башка турмушуң болот. Төрөп аласың. Андан көрө дарылан, деп кулак мээңди жеп жатты. А мен макул болбодум. Бул баланы мен Ильяска карыз болчумун. Анын ишенимин, сүйүүсүн өзүм жок кылдым. Бирок баласын жок кыла албайт болчумун. Мейли, ал баш тартып кетсе да, бул бала жарык дүйнөгө келиш керек эле. Ичим күн санап чоңоюп жатты. Ильяска барган жокмун. Анткени ар дайым врачтардын көзөмөлүндө болуп жаттым. Бирок ага узун кат жаздым. Ильяс, мени кечирбейсиң, билем. Мени эки дүйнөдө жек көрөсүң. Бирок сенде жүрөгү кенен адам мени кайсы бир убакытта түшүнөт болуш керек. Мен жаңылдым. Сага турмушка чыкканымда, Аликти сүйгөнүмдө жаңылыштык болду. Экөөңдү тең бактылуу кыла албадым. Бирок мен да инсанмын. Эч кандай шектөөнүң болбосун. Анткени сенден кийин Алик менен эч кандай мамилем болбоду. Мен Аликти сүйдүм. Бирок сенин балаңды бул жарык дүйнөгө алып келүүгө милдеттүүмүн. Сени бактылуу кылыш үчүн жашоомдон баш тартып жатам. Анткени мен сага карыздармын. Дарыгерлер наристе төрөлсө, мени сактай албай калышарын айтып жатышат. Мейли, мен макулмун. Ансыз да күнөөмдү көтөрө албай, жолумду таба албай турган учурум. Боюмдагы бала эркек экен. Сени тартса экен дедим. Сенин акылыңды, мээримди, жүрөгүңдү, дүйнөгө ишеним менен караган жан дүйнөңдү тартсын. Мени тартпасын. Акылсыз апасын эстебесин. Менсиз ага жакшы болот. Сен аны көзүңдүн карагиндей багасың. Сенден эч нерсе сурабайм. Болгону кээде гана уулумдун жүзүнөн менин жылмайганымды көрсөң, мени жакшы ойлор менен эсте. Кечир мени. Мен түрмөдөн балалуу болоорумду уктум. Аселдин каты келгенде гана боюмда бар экен. Башында залалдуу шишик бар экенин билдим.
Эрте билсем, балким анын өмүрүн сактап калмакмын деп ойлойм. Мага катты атайы кеч жаздыбы деп да ойлоп кетем. Уулум төрөлгөн күнү Асел бул дүйнө менен кош айтышып кете бериптир. Бир учурда жакын адамымдын бирин узатып, экинчисин күтүп алгандай болдум. Уулумду туугандарым алып кетишиптир. Түрмөдөн чыктым. Чыккан күнү уулумду алып келишти. Боорума кыса кучактап, көз жашымды төгүп турдум. Аселди жоготтум. Мага таштап кеткен аманаты анын көчүрмөсү болчу. Уулумдун атын аманат койдум. Мындан кийин жашоомдун баардык рахаты аманат эле. Биз бактылуу болчубуз. Чоңойгон сайын тентек, акылдуу бала болуп бара жатты. Жашоо уланат экен. Жаралар аягат экен. Менин жарам да аякта. Бул ар бир пенденин башына келе турган сыноо экен. Мен сыноодон татыктуу өттүмбү? Өтпөдүмбү билбейм. Бир билгеним, кандай гана учур болбосун, жашоонун өзү эле чоң керемет.